айтып чоңойттуң, ыйлабейсем шашып кетип сороттуң. Эми сизге ак тилегим билгизем атакем. Ой атакем, бакытың көр эң бактылуу жомоктун. Талайын көр эң талайлуу жомоктун. Кудай колдоп аткарылсын оюңуз, кааларыбыз дагы көпкө толуңуз. Куттуу үйдүн кубанычын артырып атакем. Ой атакем, эл ичинде эсен аман болуңуз. Калк ичинде кадыр барктуу болуңуз. Кыргызымдын кымбат наркын сактайлы, бийик тутуп ата-энени барктайлы. Колум толун оту болгон атакем, атакем. Ой атакем, эртеби кеч эмгегиңиз актайлы. Дайым сыйлап жакшы сөздү арнайлы. Ата-энени урматтайлы, барктайлы. Беде мындай болот да, мына айтпадым жанагыдай, эшек майрамы деп туруп, эшектердин сүрөтүн илейб ар жерге. Анан кийин майрамдагыла деп койсо, майрамда берди. Мисалы мына орус эле светский мамлекетте арда дем пива деген бар. Дем пива деген ошо күнү бүт бар ичип, мас болуп көчөдө мушташып жүрү да. Анан эмне сени мамлекет мажбурлап атабы майрамда деп. Мен ушу 19 жашка келип, 19 жылдан бери любой эле ата-эне балага жаман жолго бар дегенин эч качан уккан эмесмин да. Бул жерде кичинекей проблема болсо да тарбиядан дегенге, ата-эне любой эле ата-эне баласына нормальный тарбия берет. Мындай бол, тындай бол, тындай жакшынакай советтерин айтып, жакшынакай тарбия берет да. Анан ошо үй бүлөдөн кетти дегенге Жафар менен кошулбайм да, таптакыр. Мисалы мында кээ бир ата-энелер мындай деген, энелер көзүнчө. Кызым чоңоюп калдың, жигитиң барбы, эмне жигит менен жүрбөйсүң? Жаш кезинде ойноп албайсыңбы деп. Ошондойлор бар экен. Андай ата-энелерди мен уга элекмин да. Анан кийин мисалы ата-энелер да ойлойт, мен бир кичине жүрөкчө берип коюптур кызыма, эмне болмок эле. Бул жерде бардык ата-энелер ушундай окшош бир момундай тарбия берет дегенге мен абдан каршымын. Мен өз көзүм менен канча үй бүлөнү көргөм. Бардык ата-эне ооба баласын жаман болсун дебейт. Бирок ошо жаман нерсенин жакшы жаман экенин жакшы деп ойлойт дагы. Жакшы жаман нерсени ушундай жакшы кылып көрсөтүп берет да балагачы. Мына мисалы сен айтасың, ата-эне кылбайт да. Бериш керек бул майрамдычы. Ата-эне керек болсо шарттырып берет балагачы. Бул тура эмес деп кенедей кесинен көрсөтсө балага калыптанат ал нерсечи. Анан кенедей кесинен ата-энесин мисалы үчүн жанакында отуруп ар кандай сөздөр болот. Ар бир сөзгө да маани бериш керек да. Кылган мамилеге бардык нерсе ата-эне үй бүлөгө туура баласына туура мамиле бериш керек. Туура айткандай ата-эне туура тарбия бере алат да. Мен суроом бар да, мына ата-энелер мисалы ден рождение уюштуруп берет да. Арак алып келип берет, коюн союп берет, анан өзү кетип калат да. Бир досторунун үйүнө туруп. Ошондой да болот да, айылдарда болот атат. Мындай нерсе чынын айтканда бардык эле негизи көп жерде болот атат. Ата-энелер мисалы мындай кылат да, даже мугалимдер да мисалы жигиттерди, кыздарды бүт баарын чогултуп туруп, талак алып барып, арак бүт баарын алып барат, өздөрү да ичет да, тигилерге таштап коет туруп. Болот да, болот атат. Анан сен айтасың, баары үстү жакшы тарбия алып койдуп.
Мисалы ата эне барып алып жаңы жылда аяштары менен кучакташып үйлөп атат арак ичип алып. Бул атабы? А силер ойлойсуңар да, жакшы эле экен, бул нормально экен. Туурабы? Ош тарбиябы, тарбия эмес? Ата эне деген жакшынакай тарбия берип жүрүп деле жаман жерге барса, ата эне күнөөлүү эмес да ал жерде. Жакшынакай эле тарбия берип атат, бирок баланын өзүнүн мээси болсо, ошол ата энеси жаман нерсе кылып, жаман нерсе айтып атканда дагы ал жаман нерсеге барбайт да. Ошон үчүн көп жерден мен уга берем да, ушу ата энеси күнөөлүү, анын энеси же атасы тарбия берген эмес дегенге таптакыр кошулбайм мен. Если ошо ата энеси ладно жаңы жылда тиги арак ичип ошол жакта туруп ошентсе, анда баласы көрүп алып, а нормальный эле нерсе экен деп ага барбай коюшу деле мүмкүн. Потому что өзүнүн подсознаниясында билиш керек да, то что плохо, то что хорошо. Ошону экөөнү бөлүп билиш керек да. Ошон үчүн ата энелерди тут нельзя вмешивать. Мисалы жердечи баланычы азыр мен ата эне мисалы тамеки чеккендер барбы? Барбы? Ошолор менен жакшы тарбия берип атабы? Тарбия деген мындай үлгү деген тарбия. Атасы келип мынтип алып тамекини бур деп жатат да. Анан кичинекей бала эмнени көрүп атат? Сонун нерсе экен деп, атам сонун нерсе жатат. Апасы унчукпайт. Наоборот, бир нече пачка алып келип коюп коет. Кыргызда айтат го, уулду төрөйт, уятың бошо төрөбөйт, кызды төрөйт, кыялың бошо төрөбөйт депчи. Бул ар бир адамдын өзүнүн деринде деп айтмакчымын. Эгер атасы ошол жаман жолго барбаса, ушул жаман жол экен. Ушинтип мына менин атам мисалы үчүн менин атамдын тамеки чегет, өпкөсү ооруп атат, дагы башка жерлери ооруп атат. Бул тамеки чеккен жаман нерсе экен. Өзүнүн аң сезими менен өткөрүп туруп, жакшы жакка алып кетсе деле болот да ал нерселердичи. Мындай да, жана врачтар бар го, врачтар. Врачтар аябай жакшы билет да, тамеки зыян экен. Анан эң көп тамеки чеккен врачтар. Арактын зыян экен врачтар эң сонун билет да, эң көп алар не только арак, спирт ичип атат да. А силер кичинекей жаштар тем более ичесиңер да, силер ойлойсуңар эч нерсе эле болмос. Жок агай. Мен сиздин сурооңузга ыр менен жооп берейин. Дүйнөдө адам бар дейт, бири жакшы, бири жаман. Аралаш дили жакшы, дили жаман. Боорукер жараткандын боору ташпы болсочу, миңи жакшы, бири жаман. Ошондо өмүр чиркен узун болмок, кум сарган кебетелер кызыл болмок. Бузулку надан деген ат жогу, бир гана адам деген ысым калмак демекчимин. Бул ар бир адам өзүн адам менен адам алга жыла турчу кадам. Адам эгерде бирөөнүн жаман жагын көрүп, жакшы жака бурса, өзүнүн напсисин тыя билсе, бул өзгөчө бир чоң эрдик деп эсептемекмин да. Анан мен сиздин сурооңузга бул врачтар чегип атат депчи, ар бир адам өзү үчүн жашайт. Бул жашоодо мен мисалы үчүн мен сиз үчүн жашабайм, мен өзүм үчүн жашайм. Өзүмдүн келечегим, өзүмдүн жашоом, өзүмдүн үй бүлөм үчүн жашайм. Саламатсыздарбы? Мен айтайын дегеним 14 февраль сүйүү күнү дагысы. Сүйүүгө чейин эле бизге Аллах Таала тыюу салган. Көчтү тыюу салган. Кароо деген нерсе. Сүйүү неден башталат? Сүйүү кароодон башталат. Мисалы үчүн бир кызды көрдүң, ушу жакшы кыз экен. Же болбосо бир баланы көрдүң, ушу жакшы бала экен. Ага чейин ошол жакшы көргөнгө чейин эле бизге Аллах Таала кароону тыюу салды. Ол караба, харам деп. Ошол бул сүйүү харам. Исламда эки эле майрам бар. Билесиздер, бирөө орозо, бирөө курман айт. Курман айтта биз бири-бирибизге белек беребиз. Бири-бирибизди жакындарыбызга белек берип, тарынычтар болсо эметчебиз, кечиришебиз. А бул сүйүү, бул харам нерсе. Сүйүүгө чейин эле бизди Аллах Таала кароодон көчтү сактагыла деп айткан. Көчүбүз үчүн дагы жооп бериш мүмкүн. Мен айтайын дегеним ушул. Рахмат. Ассаламу алейкум. Мен могу махаббат айтып атпайбы, үй бүлө ушу родительдер бүт баарын кошпош керек депчи. Мындай үй бүлөлөр бар да, мындай. Бар дейм да, жана арак ичип жана майрамдар болгондо кечинде үйлөргө келип алып, кичинекей баласын ушу алдында отуруп алып, сен ушу салаттар жей берип, ушундай биз иче берели деп, аракты столдун ортосуна коюп, кичинекей балага бүт көрсөтүп. Мисалы үчүн ал ата эне ушундай бала өзү чечет деп атпайбы, махаббатчы. Ушундай бала өзү чечиш үчүн ата эне биринчи бериш керек да, нормальный тарбиянычы. Махаббат сенде жооп барбы? Мисалы, эрнес айтып атат да, ата эне, мисалы сенин атаң же апаң туруп бир майрамда ичип атат дейин да. Анан сен ошол жакты карап,
салат жеп отурасың деп ойлоп көрөлүк. Эми бир майрам 14-ін алып көрөлүк. 14-ндө сенин ата-энең ошол жакта ичип атат да, анан сен эртең келип ичесиңби? Мисал үчүн тилер. Жо, мисал үчүн мен андай арақ-марақ дегенге ата-энемди анан өзүмдү кириштирип эле коеюн. Бирок мисал үчүн деген ата-эне тиги баласынын алдына отуруп алып, аракты ичип алып, каткырып, анан ар кандай темалар менен сүйлөшүп ушундай жакшы экен, анан ушу арак тиги мисал үчүн Беникая жакшы, анан тиги Малевич жакшы экен деп. Мисалы ушинтип сүйлөшүп отургандар болот да, негизичи. Мисалы үчүн, жок, азыр мен биринчи сүйлөп алайынчы, бири-бирибизди уважать этели. Ошентип алдына отуруп алып ушу жакшы тийиндеби, жакшы десе, конечно, бала эртеси туруп алып тиги досторун чакырып алып, давайте ичип көрөбүз деп сүйлөшүшү мүмкүн. Көрбөйлүү дейт да. Ооба, давай ичип көрүшү мүмкүн. Мисалы үчүн Беникая кандай экен, Малевич кандай экен, ушу мен ата-энем айтып атат да, ушу Беникаяда мындай кошулат экен, Малевичте мындай кошулат экен. Давайте достор көрүп көрөбүз. Беникая эмнеси менен айырмаланат экен, тиги Малевич эмнесинен айырмаланат экен. Кимиси тезирээк нарын суусуна секирип Жакшы. Вот сен айтып атасың, ата-энени туурабайт деп. Конечно, ар бир адам эле өзүнөн зависит этет да. Эгер ата-эне вот, например, жаш баланын маңдайына келип алып, арак ичип отурса, ал адам деле, например, пробовать этип көргүсү келет да. Ал адам, кажется, ата-энеси чыгып кеткенден кийин деле попробовать этип көрүшү мүмкүн да. Сен айта албайсың да, баардык адам мен ошентиптим ба, эч ким ошентпейт депчи. 5 кол тең эмес да. Мас болгончо токтотуп коем дейт да. Аны деген ата-энеме билинбей калат деп ойлойт да, на самом делечи. Бирок на самом деле ата-энеге билинет, баары бир билинип көрүнүп калат да. Жакшы, урматтуу тилегөрчүлөр, бүгүн сиздер менен биз нарын жаштары менен жаштар жана майрамдар деген темада сүйлөшүп жатабыз. Эми жыйынтыктап берсек, ушул майрамдар кимге пайда, кимге зыян, кайсыл майрамдарды майрамдасак болот? Биздин кыргызга жана ошондой эле мусулманчылыкта кайсыл майрамдар майрамдалып келет жана келечеги багыты жакшы? Анда жыйынтыктап берсек, урматтуу жаштар. Негизи жаштар туура эмес жолго барбаган гана майрамдаш керек да. Бул ошо орозо, анан курман айт майрамдарын майрамдайлы. Ал эми калган майрамдарды майрамдап эле аша чап чектен чыккан болбойт деп ойлойм. Рахмат. Саламатсыздарбы? Бул жерде жакшы тема болот. Негизи Кыргызстанда айтып кеттиңиз, жаңы эле 400дөн ашык майрам бар депчи. Анын баары жөн эле ысырап да. Чынында эле ысырап. Жөн эле убара. Мусулманда 2 эле майрам бар. Орозо айт, анан курман айт да. Бул ысырапчылык эмнеге акыры эмнеге алып келерин баарыбыз эле түшүнөбүз бул жерденчи. Ошон үчүн майрамдарды мындай азайтып эле салган менимче туура да. Мен суроом бар, жаңы жылда эмне зыяны бар жаңы жылдын? Эми албетте жаңы жылда ичимдик көп болот, чынын айтканда. Ичимдик көп болот. Жанагындай эле мындай кыз эркек чогуу тоскон күндөр көп болот да. Рассвет тозобуз дегендер, панорамага чыгып тозобуз дегендер көп болот. Эми ал жакта ар кандай, мисалы, шайтан ойнопко чыктым да ортодон. Рахмат. Бул байке жакшы суроо берип кетти. Бул майрам кимге пайда, кимге зыян? Биз эмесин айта кетели, бул күнү 14 февраль күнү дүйнө боюнча эсептесек 36 миллион үштүк картинка, открытка сатылат экен. Валентин күнү. 5 миллиард үштүк роза гүлү сатылат экен. 53 миллион коробка шоколад сатылат экен. Жалпы эмени эсептей келсек, каражатты 111 миллиард доллары түзөт экен. Эми ойлонуп көрүңүз, бүгүнкү күндөгү чөнтөгүңүздө маңдай териңиз менен таап аткан акча каяка кетип атат? Кимдин чөнтөгүнө кетип атат? Бул сиздикин эмес, башка бирөөнүн. Бул 14 февралды майрам деп чыгарды дагы сиздин чөнтөгүңүздө акчаны мыйзамдуу түрдө алгысы келди. Мен ошондуктан бул эч кимге пайдасы жок. Тактап айтканда башка бир адамдардын бизнеси деп ойлойм. Ошондуктан кимге пайда болорун жакшылап ойлоду болсо, ошол туура деп ойлойм. Рахмат. Азыр кызыбыз көрөлү. Менин оюм боюнча бул майрамдар негизинен биздин каада салтка, маданиятка жатпайт да. Негизинен мына 14 февраль эле эмес, азыркы жаштар Американын Хэллоуин деген майрамдашат, Рождествону да майрамдашат. Көптөгөн мындай ушул батыштан келген, чыгыштан келген майрамдарды биз өзүбүзгө сиңирип, ошол майрамдарды майрамдап атабыз да. Эмне үчүн биз бирөөлөрдүн майрамдашыбыз керек? Ал бул биздин өзүбүздүн ошо патриоттулук сезимибиздин жоголуп бараткандыгы, кыргыз
элин ошо биз эгер өзүбүздү Кыргызстанды сүйсөк, биз мусулман болсок, мусулмандын майрамдарын, ошондой эле кыргыздардын илгертеден сакталып келаткан майрамдарын майрамдасак, жана ошол бул майрамдар жөн эле ашыкча чыгашат, ушул майрамдарда кырсыктар баардыгы катталып атат да. А биз жаштар өзүбүз колдоп, өзүбүз демилге көтөрүп, кыргыздын мисалы Мухаммед пайгамбардын майрамын эле чогулуп баарыбыз биргеликте майрамдасак, бул биздин өзүбүздүн руханий байлыгыбызды арттырат. Негизинен биз өзүбүздүн гана майрамдарыбызды майрамдаш керек. Рахмат, жакшы, рахмат. Assalamu alaikum. Бул жакта ата-энеде эмнени көрсөтсө неметет деп атпайбы? Андай болбойт экенде такыр элечи. Анткени кээ бир алкаштар деле бар, мындай постоянно арак ичип жүргөндөрчү. Алардын балдары мындай өтө билимдүү, жогорку билимде, жакшы жерде иштеген балдардан болуп чыгып калат. Кээ бирөөнүкү бар, чоң диний кызматкерлердин балдары мас болуп жүрөт. Алымдан залым чыгат, алкаштан алым чыгат деген да кыргыздын сөзү бар. Рахмат. Мен жаңа элеке бул байкенин сөзүнө кошо кетем. Жакшыдан жан, жамандан мөөн чыгат дейт. Кээ бир жакшы адамдардан жаман бала, жамандайча айтканда балдар чыгышы мүмкүн, кээ бир жакшы адамдардан жамандар да чыгышы мүмкүн. 5 кол тең эмес, эч ким эч качан далилдей албайт. Бул 14 февралга мен каршылыгымды дагы билдирип кетем. Жана ошо менен чогуу бул 14 февралды майрам деп атасыңар. Бул майрам эмес да. Ал күнү 2 жаш айрылып атат. Бул айрылуу силер ошол күндү майрам деп белгилеп атасыңар да. Менимче бул майрам деген өзүнүн аталышы деле туура эмес деп ойлойм. Мен суроом бар, ушуга суроом бар да. Сен айтпайсың мынандай жамандан жакан, жакшыдан бөөн да? Жамандан жакан, жакшыдан бөөн деп атпайсың. Анда ата-энелер иче берсин, ата-энелер туура эмес иштерди жаза берсин да, балдардын көзүнчө. Ошондой болобу? Бул ата-энени ошол ушунча эрезеге жеткирип, биздин ата-энеси ушул убакка чейин жеткирди да, биз ошого ыраазычылыгыбызды билдиришибиз керек да. Биз ата-эненин ак сүтүн эч качан актай албайбыз да. Бул анык нерсе да. Жок, анысы мейли жасай берсинби? Сен айтпайсың, алардын немеси бизге эч кандай таасир бербейт деп. Жок, алар тарбия бербейт деп ойлобойм. Мен бир кишини билем да, арак ичип жүрүп өлдү да. Анан кийин 4 баласы арактан өлдү. Ошол киши тегерегинин баары арак да. Келген дайыма арак, досторунун баары арак, бүт күндө арак, ошентип отуруп 4 баласы арактан өлдү. Таасир бердиби, берген жок. Ошонун баары жамандан жакан болуп чыктı. Бул эми ошол баардык адамдарды, мисалы үчүн бир эле адам менен баардык адамдардын арасына кошуп кеткен деле туура эмес деп ойлойм. Андайлар боло берет, 5 кол тең эмес да. Жашоодо жаман дагы нерсе болот, жакшы дагы нерсе болот. Сенин апаң мисалы жакшынакай болуп, узун кийим кийип, жакшынакай болуп жүзөсөң, ошондой болуп жүрсүңбү же сен мини юбка кие аласың? Албетте ата-эне үлгү болуш керек. Ошол үлгү болгон нерсени дагы, ал жаман дагы, жакшысын дагы экөөнүн ак менен караны айырмалап билиши керек. Ошондо гана адам болот. Ата-эне жардам бериш керек ошого. Ата-эне багып мында да кичинекей бала түшүнбөйт да. Айтпадым, кичинекей бала түшүнбөйт. Мисалы атасы келип буркуп атып, трубка алып түтүн чыгарып атса, кичинекей бала ойлойт, ой, мен атам укмуш экен, туура? Жок, мүмкүн атасы ошондо болсо мүмкүн. Анан сонун коробкалар алып келет, Марборо, бир нерсе. Анан кийин сонун ягуарлар алып келип алып, шыңгыды ичет. Анан бала ойлойт да, атам жыргайт экен, сонун экен, туура? Мүмкүн ошол атасы жаман болсо, мүмкүн анын апасы жакшыраак. Ошол адам деле, ошол бала деле ойлонуш керек да, кимисинен кандай тарбияны алсам болот. Сен кандай үлгү көрөсүң өзүңө? Же баары бир чын жүрөктөн баары деп иче бересиңби? Балам өзү билип алат, мени өзү тандап алат деп да, ошондойбу? Же ата-эне жоопкерчилик болуш керекпи? Мени көрүп балам эмне болот деш керекпи? Эми ар бир адамдын өзүнүн жашоосу өз колунда да, жакшы болуш дагы, жаман болуш дагы өзүнөн да. Ата-энеден эч кандай зависит этпейт, Ата-энеден Биздин урматтуу туугандар 5 мүнөт убактыбыз калды, ошондуктан 10 секундтан кыска кайталамай жок, баягы. Кел. Саламатсыздар. Негизинен айтканыбыз ушул азыркы күндө майрамдалып жаткан майрам баардыгы эле негизинен туура эмес. Бул жашоого жаралып ушул дүйнөдө жашап жатканыбыз негизинен өзү эле майрам. Негизинен бул диний майрамдарды гана майрамдаганга негизи толук кошулам. Ал эми
ошол кимге жакшы кимге жаман деген болсо, мисалы жаңы жыл күнү салют аласың, канчалаган ушундай продуктыларды аласың, аларды жейсиң, ичесиң, жөн эле акча жөн эле кетип атат да. Мисалы салютка жөн эле асманга аттырып коесуң, абага учат, ал эчтеке жок да. Андан көрө ошол акчаларды алып барып, мисалы садака яшигине сал, же болбосо бирөөнө жардам кылып берип койсо да туура болмок да. Чоң рахмат, Азамат. Саламатсыздарбы? Жаштар сүйлөсүн жана жаштар ойлонсун. Кыргызстандын келечеги жаштардын колунда. Эгер биздин жаштарыбыз ойлонуп жана жакшы окушса, бул Кыргызстандын келечеги. Айтып атпайбызбы, ата-энелер күнөөлүү депчи. Жана кээ бир айтып атат, ата-энелер күнөөлүү эмес деп. Ошол күнөөлүү болбош үчүн эртең биз да ата-эне болобуз, жана биз дагы Кыргызстандын бир жараны болобуз, жана ата болобуз, жана Кыргызстан үчүн бир жакшы кызмат кылабыз деген ойдомун. Ошол себептен биз ата-энелерибиз күнөөлөбөйлү азырчадан. Ар бирибиз азырчадан жакшылап илим билимибизди алабыз, илим билим алганда деле ошол илим билим сизге көрсөтөт ошол кайсыл жол менен жүрүүбүздү. Жана кимдин кандай көз карашта экенин, кайсыл нерсе жаман, кайсыл нерсе жакшы экенин бизге көрсөтүп берет ошол нерсе. Саламатсыздарбы, менин атым Самуил. Мо айтып атпайсыздарбы, майрам күнү ичет, чегишет деп. Ал иччүү киши, чекчүү киши майрам эмес башка күнү деле ичет, чегет да. Гостиницага кирген киши башка күнү деле кирет да. Не именно майрамдачы, клубка деле ошондой. Биз эмнеге жаштар 18 жашка чейин бүт көп нерсеге тыюу салынат. Анан 18ден кийин мен чоңойдум деп ошонун баарын кылганы келет да. Кылат анан ошо кылып көргөн киши уже башынан өткөндөн кийин бул жаман экен деген киши жаман экен деп сезет. Уже башынан неметкенден кийинчи. Ошон үчүн муну башынан эле тыюу салыш керек. Телевизордон туура эмес программаларды көп берет. Алкоголь, тамеки дегенди кымбаттатып же бирдем кылып сатыш керек. Бул адам деген өзүн ойлойт да, бул бизнес да, адамгачы. Же болсо өзү албай коюш керек, Азамат, рахмат. Жаңа эле агай айтып өттү го, кыздарды көкме депчи. Ошол темага кайрылалык деп чечтим да. Агай, сиздин деле кыздарыңыз бар да, туурабы? Сиз да ошо кыздарыңызды ошондой деп ойлойсузбу? Көкме деп. Эми агай, биздин убактыбыз 2 мүнөт убактыбыз калды. Бир жыйынтыктап берсеңиз, убакыт деген ушундай экен. Эми көп сүйлөшсөк болот эле, бирок тилекке каршы сөз сизде. Мына Ден Валентина бул бузукулук күнү. Бул бузукулардан келген майрам. Бул эч кандай биздин кыргыздын салтына да, биздин динибизге да туура келбейт. Өз негизи мунугу сүйүшүп жүрүү, жана влюбляться деп аткан го, жана ден влюблен кылып сүйүп калуу эч кандай болбойт. Нике кыйылмайынча эч кандай жигит, эч кандай сүйгөн кыз болбош керек. Бунун баары арам, бунун баары күнөө. Көрүп атсыңар өзүңөр. Эмне болуп атканын биз биринчи месте ачып баратабыз. Орто Азияда, бир Орто Азия эмес, СНГда. Эң жаман акыбал, эң көп төрөп таштаган кыргыздар болуп атат Москвада. Москва, тиякта, каякта, биз каякта эң биринчи месте. Эң көп сойку мына биздикилер болуп атат, урматтуу кундар. Ошонун баары жанагындай хи-хи-ха-ха, эч нерсе деле болбойт. Чеги менен эле сүйүп коебуз, чеги менен эле ичип коебуз деп жүрүп мына ошол келип атабыз. Жок кандай чек, урматтуу кундар. Жаманды бүтүндөй тыйылыш керек, жакшысына умтулуш керек. Ошо биз таза эл болуш керек. Таза үй бүлө болуш керек. Таза эне, таза жар, мына ошого алып барыш керек. Келип ар кимдикин эле алып бересиңер, Кытайдын бир нерсеси келсе алып аласың, Кытайдын кийими келсе кийип аласың, дагы бир балекет болсо үйрөнүп аласың. Балекеттин бүт баарын эң бир зыяндуу, жакшысы эмес. Жакшысы бар, мына мисалы Европадан жакшы нерселер бар, технология, техника дегендер бар да. Жок, аны үйрөнбөйбүз. Эмнесин үйрөнөбүз? Жалаң жанагындай ночной клубдар, дискотекалар, бузулуулар, наркотиктер, арактар, винолор, ягуар бүт баары. Мындай акыл ошон үчүн керек да. Айырмалаш үчүн мунугу керекпи, керек жокпу? Мунудан бузуламы, бузбайбы? Эмне үчүн тиги секирип кетти? Эмне үчүн тиги ичип бомуш болуп калды? Анткени ошо силердей эле акылы, силердей эле болгон адам ошо ичип кетти, бузуп кетти. Мен да бузулуп калбайын деп, ошон үчүн биз айырмалаш керек. Жакшы нерсени алыш керек, анан жаман нерседен качыш керек да, чоң рахмат. Ушул атың өчкөр бузуку майрамга каршымын дегендер кол көтөрүп койсоңор. 100% экен. Урматтуу
каршымын деп чын дилден көтөрсөк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, угармандар, Нарындын жаштары бул майрамга 100% каршы. Сүйүү деген тоогүл эмес, таңдат эрген, сүйүү деген тамак эмес, даамын билген, сүйүү деген ыйык сезим замандаш, жараткан Никеш Шакегин тагып берген. Биздин данышманыбыз айтат, кайсыл коомдун майрамы көп болсо, ошол коом өлкө өнүп өспөй турган коом дейт. Демек, биздин Нарындын жаштары Кудай буйрса жакшылыкка жарчы боло турган сөздөрүн айтышты. Кийинки одон амандашканча, жаштар сүйлөсүн теле долбоору Нарын шаарынан коштошот. Саламаттаңыздар. Чарчап келсем, кубатым сен, жылмайып тосконум ай күнгө тең. Очокту жандырган менеттериң, мелтиреп чалкыган көлдөй терең. Очокту жандырган менеттериң, мелтиреп чалкыган көлдөй терең. Кандай сезим, сүйүү деген, балдай сезим, сүйүү терең. Жарокерим, өзүң барда жашом шаңду, бакыт белең. Жарокерим, өзүң барда жашом шаңду, бакыт белең. Жүрөгүм сүйүп алганымсың, жүдөсөм үмүт байларымсың. Аруу бак шүгүр жаратканга, арманды жолотпос майрамымсың. Аруу бак шүгүр жаратканга, арманды жолотпос майрамымсың. Кандай сезим, сүйүү деген, балдай сезим, сүйүү терең. Жарокерим, өзүң барда жашом шаңду, бакыт белең. Жарокерим, өзүң барда жашом шаңду, бакыт белең. Жашоо таттуу, кечирген күндөрүм салтанаттуу. Кайгырсам капамды жууп турчу, камкордугум таза суу сыяктуу. Кайгырсам капамды жууп турчу, камкордугум таза суу сыяктуу. Кандай сезим, сүйүү деген, балдай сезим, сүйүү терең. Жарокерим, өзүң барда жашом шаңду, бакыт белең. Жарокерим, өзүң барда жашом шаңду, бакыт белең. Кандай сезим, сүйүү деген, балдай сезим, сүйүү терең. Жарокерим, өзүң барда жашом шаңду, бакыт белең. Жарокерим, өзүң барда жашом шаңду, бакыт белең.